Урматтуу коллегалар, кыргыздын жылкысы бул атам замандан бери биз менен чогуу келатат. Кыргыздын жылкысы кыргызга көп кызмат кылды. Туура айтып атат. Россиядан данчактарды алып келип, Англиядан, Арабтан, тияктан, бияктан аргындаштырып атабыз. Аргындаштырган сайын кыргыздын жылкысы ооруп, өлүп атат. Бизге эң жеңил болуп атат да, биз муну жайлоого айдап ийебиз, кымызын ичебиз, этин жейбиз, күзүндө түшүп келет, ошо менен кыштан оорубай чыгып кетчүбүз. Кыргыз жылкысы бузулган сайын биздин тамак ашыбыз, биз жылкыдан башка көп тамак жебейбиз, жылкы менен кой, уйду да көп жебейбиз. Ошон үчүн кыргыз жылкысы бул кыргыздын сыймыгы улуттук программасы болуш керек. Биз мыйзам жазганга даярбыз. Мына Таштанбек атабыздын баласы отурат, Батырбек. Мыйзам жазып, ушуну алып келип туруп, кыргыз жылкысын өнүктүрүшүбүз керек. Эгер дүйнөдө араб жылкысы, акалтекин түркмен жылкысы, башка жылкылар, данчактар деп атса, эмне үчүн кыргыз жылкысын сактап кала албайбыз? Биз өзүбүздүн улут үчүн, келечек үчүн, балдар үчүн муну сактап калышыбыз керек. Мамлекет эми ушул 10 канизавод кура албайбы? Курат. Кудайга шүгүр. Күн сайын акча пайда болду, үмүт пайда болду, алдыга жылып атабыз. Элдин келечеги үчүн ушул кыргыз жылкысын, урматтуу коллегалар, сиздерге рахмат, угуп бүгүн чечим чыгарган. Биз бир мыйзамды алып келели, мына ушул жердеги баарыбыз ошол мыйзамга саабаптар бололу. Анан кыргыз жылкысын өнүктүрүү үчүн өкмөткө тапшырма берип, бир кадам ташташыбыз керек да. Кыргыздын жылкысы, кыргыздын өзү, нугу, мааниси, философиясы. Ошон үчүн ушуну колдоп берип коюңуздар суранам.